Бул видео каналга чыга турган видеодо мына Жалал Абадтагы сабатсыздык менен жасалган жолдор тууралуу видеода. Ушул фирмада иштейсиңби? Кайсы фирма бул? Жагалмай? Мына бул силер билгендей бул Жагалмай фирмасы Бабкин көчөсүнү 2023 жылы күзүндө жасаган, кеңейткен, жасаган. Өткөндө нар жакты көрсөткөн элем чөгүп кеткени. Бүгүнкү күндө дагы бул жерде мына уже чөккөн жерлерди оңдоп атыптыр. Эми сөз бул жерде жаман сапатсыз жасаганда, бирок ошол эле сөздө ошол тууралуу эмес. Бул башкаларга, башка строительдерге да сабак болсун. Кылганга жараша бир жасаганда сразу жакшы жасап кетиш керек да. Кийин онда болуп кеттир, кайра оңдотуп атыптыр, онда кылып, мындай болду, тиги болду, 3 жылдын ичинде биз оңдоп беребиз, биз кабыл албайбыз, гарантия деген сөзгө калтырбайчы. Мына өзүңөр көрүп жаткандай, мына азыр кайрадан бул чөккөн жерини, асфальтыны казып, буну утрамбовка кылабы, башка кылабы билбейбиз. Мына өзүңөр көрдүңөр. Бул Бабкинанын орто жакта, орточосундагы жасалган ремонт болуп аткан жери. Онун аркы башында өткөндө мен көрсөткөндөй жерлер турат. Мына жана мен айтып жаткан жер, бул жерде казат экен. Бул жерде казасыңарбы азыр? Могул жерде казат экен. Брат, неме дейсиң да, кандай проблема? Комиссияларга жетип калса жакшы болот эле. Бул жерде суу кетпей атат да. Арыктан келип туруп, жаңа уну 4 жактан суу шери келип барат. Бул жак акпай атат. бияк уровень жок. Уровень жок, болду. Могул жерден суу кетпейт экен. Ошону да караштырып койсоңор жакшы болот эле. Азыр мына жол тосулуп атат бул жерде. Өткөндө мен айткан чөгүп кеткен жери азыр казат экен. Мына Бабкин көчөсү күзүндө бүткөн эле, мына жазда жайында оңдолуп атат кайрадан.